болот. Эми исламский принцип менен иштеп аткан мекемелерде шарттар, жана айттык го, эң биринчи шарты, бир топ шарттары бар. Бул өзү негизи исламский финансовый принципте иштегендер кумарда и рибадан, проценттен кутулуунун бир жолу ыктыяр кылынган. Себеби традиционный банкка барса, мындай риба банкка бара турган болсо, акчасын берет, акча жана пайыздын үстүнө ай сайын пайызын белгилеп берет. Ал каалайбы аны алгандан кийин, кредитти акчаны алгандан кийин аны айландырып пайда табабы таппайбы, банк койгон пайызды сөзсүз түрдө бергенге туура келет. Мына ушул нерсенин ордуна азыркы учурда шарият стандартында мурабаханы жолун уламалар койгон. Ошондуктан бул жөн эле акча берген карыз эмес. Бул соода жана сооданы карызга сатууда финансовый мекемелерде иштелет. Өзү негизи соода, бул өгүн айткан элек, сооданы кааласаң карызга бересиң, кааласаң накка сатасың да, накка сатасың. Бирок мурабахада себеби адам акчасы капитал керек, акча керек, эмнеге керек? Ага ошол буюм керек. Буюмду алайын десең акча керек. Ошондуктан биринчи шарты ал ошол нерсени, бул соода болгондуктан биринчи шарты финансовый мекемелерде, банктарда, исламский принциптерде сооданын жана айткан баардык шарттарына ылайык келиш керек. Кардар барат, кардар барганда ошо кардарга акыйкаттан ошол нерсе керек болуш керек. Мисалы, бир үйдү алып койду, же бир помещенияны алып койду, ишкана ачып койду. Мурдатан эле өзүнүн менчигинде бар. Эми ал банкка барса, ошол помещениянын арендасын берем, коммуналдык услугасын төлөйм, же жумушчулардын акысын берем деген ошондой кылып мурабаха алам дей турган болсо, анда болбой калат. Ал акыйкаттан буюм болуш керек. Ала турган нерсе, машина болобу, үй болобу, жана башка нерселер болобу, ошол нерсе. Андан кийин дагы шарты, жана ол банк, кайсыл мекеме ошол каржылап аткан болсо, ошонун менчигине өтүш керек. Ошонун менчигинде болгондон кийин анан мурабаха менен сатат алдырачы. Мурабаха менен сатат. Ал менчигине өтмөй сайын мурабаха договорго, келишимге кол коюлбайт. Ошондой эле жана айткандай менчигине өткөндөн кийин жана анын банктарда, микрокредит компания болобу, банктарда ал эми банкта, дүкөн эмес, базарда турбайт. Ондуктан азыркы учурда банкка бирөө барса, эң биринчи ал ошону ал жөнүндө историясын карап чыгат. Ким ал, каяктан, каерде иштеген, кайсы банктар менен мамиле кылды, жана кайсы банктар менен мамиле кыла турган болсо убагында төлөдүбү, төлөбөдүбү, бул баардык мекемелерде бар. Бул история анын баардык данныйын текшерип чыккан. Бул традиционный банкта деле, исламский банкта деле бирдей. Өзүнүн сервери бар, ал ошого вопрос жөнөткөндө ал башка сервер иштейт, анын баардыгын историясын чыгарып берет. Ошол биринчи барганда ал жана шарттардан бири ошол ала турган нерсени же банк айтат, уламалар айтат, стандартта дагы айтылган, АФН стандартында каржылай турган мекеме өзү сатып алып берсин да. Ошол жакшы.